Салам достор, мен сіздерге LKSerfing сайтында кантип иштөө жолун толугу менен түшүндүрүп берейин деп чечтим. Менден катачылыктар кетсе кечирип коюңуздар. Жаңы видео тартып баштадым. Колдоп, лайк басып коюңуздарды суранам. LKSerfing сайты көп жылдардан бери иштеп келет. Бул жерге email жазабыз. Email аккаунтубузду жазабыз. Бул жерге пароль жазабыз. Пароль өзүңүздөрдүн эсте кала турган болуш керек. Капчаны теребиз. Регистрация болобуз. Регистрация болгондон кийин правилаларды окуп чыгабыз. Правила менен толук таанышып чыгышыбыз керек. Задание деген жерге кирип, ВКонтак, Инстаграм, лайк, ТикТок аккаунттарыбызды улап алышыбыз керек. Телеграмга киребиз. Стартты басабыз. Болду, уланды. Кайра чыгып, LKSerfing сайтына киребиз. Кайра басабыз. Галочка коюп, толук шарттар менен таанышып, галочка коюп, анан улап алабыз. Бул жерге туулган күнүбүз, жылыбыз, айыбызды жазышыбыз керек. Странаны тандашыбыз керек. Мужской, женский тандап алышыбыз керек. TikTok аккаунтубузду улайбыз. TikTok аккаунтубузга кандай имя менен киребиз, ошону жазып, мына түйүндө бизге сөз берет, ошону копировать кылып, TikTokко киребиз. TikTokко кирип, изменить профиль деген жерге кирип, описанияга азыркы копировать этип алган сөздү коебуз. Кайра чыгабыз. LKSerfing сайтына киребиз. Условиялар менен таанышып, галочка коюп улайбыз. Биз туура эмес кылып атабыз, ошон үчүн кайрадан толтуруп чыгышыбыз керек.
Бұл сайт көп жылдардан бері эле иштеп келет. Пятница күнү чыгарсак, суббота күнү түшөт акчабыз. 100% төлөйт. Заданиялары дагы ошо аккаунттарыбызды улап алган жагы эле кыйын болбосо, задание аткарыш аябай оңой. Мына TikTok аккаунтубуз уланды, эми иштеп баштайбыз. Подписаться болобуз. Google'дан TikTok аккаунтубузга кирип алышыбыз керек. TikToктун өзүнөн эмес, Google'дан кирип алышыбыз керек. Логин жазып, паролун жазып киребиз. Капчаны толтурабыз. Заполнить. Задание аткарыш аябай оңой. Аккаунттарды улап алыш эле кыйын болбосо, задание аткарыш оңой. Ушундай кылып эле иштей беребиз. Бул жерде Kiwi, WebMoney, Payeer кошелекторго чыгат акчасы. Яндекс теңгеге чыгат.